Коррупциялык иштер боюнча кайтарылган каражаттар эми Кыргызстандын президентинин фондуна түшөт. Тийиштүү өзгөртүүлөр ушул жылдын январь айынан тарта күчүнө кирди. Баарына салам. Бул баштан башта. Силер менен Улукман Жакыпбеков. Бүгүн биз өлкө башчынын фонду тууралуу сөз кылабыз. 2022 жылга чейин бул фонд мамлекеттик казынанын эсебинен гана түзүлүп келген. Тактап айтканда, республикалык бюджеттин 0,2% бөлүнгөн. Жогорку кеңештин төрагасынын жана премьер-министрдин резервдик фондторуна да ушундай эле шарттар коюлган. 2021 жылы 24 декабрда 6-чакырылыштын депутаттары бюджеттик кодекске өзгөртүүлөрдү киргизишти. Ага ылайык жогорку кеңештин төрагасына жана премьер-министрге шарттар өзгөргөн жок. Бирок президенттин фонду бюджеттин чыгашаларынын 1%-на чейин алууга укуктуу. Ал цифра менен кандай көрүнөт? 2019 жылы президенттик фонд бюджеттин чыгашасынын 0,2%-ын түзгөн учурда ага 30 миллион сом каралган. Бирок иш жүзүндө 34 миллион сомдон ашык каражат сарпталган. Азыр бул сумма дээрлик 100 эсеге көбөйүшү мүмкүн. Мындан тышкары, бүгүнкү мыйзамда дагы 2 жаңы булак көрсөтүлгөн. Алар коррупциялык иштер боюнча кайтарылган каражаттар жана өлкөнүн мыйзамдарында тыюу салынбаган башка булактар. Бардык чыгашалар мыйзам боюнча отчет түрүндө коомчулукка жарыяланышы керек. Бирок учурда ачык булактарда 2020 жана 2021 жылдарга отчеттор жок. Бул ресурс эмне үчүн керек? Жаңы мыйзамга ылайык президенттин фондунун каражаттары инвестициялык жана инфраструктуралык долбоорлорду каржылоого, калктын социалдык экономикалык абалын жакшыртууга, билим берүү программаларын жана чет өлкөлөрдө билим берүү программалары боюнча билим алып жаткан студенттерди каржылоого жана мамлекет башчы өзү чечими менен аныкталуучу башка иш-чараларга жумшалат. Бул каражаттарды пайдалануу боюнча чечимди президент парламенттин же башка органдардын макулдугусуз өз алдынча кабыл алат. Эгерде социалдык маанидеги маселелердин чыгашасы бюджетте каралса, анда эмне үчүн өзүнчө фонддун кереги бар? Өлкө башчынын фондунун бюджетин көбөйтүүгө каршы чыккан депутат Дастан Бейкешев бизге берген маегинде фонддун көлөмүн көбөйтүүнүн зарылчылыгы жок экендигин билдирди. Менимче бул өтө көп, анан керектүү эмес. Себеби азыр президент керек болсо республикалык бюджеттен каерге керек болсо ошол тармакка акчаны которсо болот. Ал эми азыр президенттик фонд дегенде бул чечимдер жабык режимде чечилет, анан биз көрбөй калабыз каяка кетип атат. Тем более азыр сунуштаалар боюнча мындай айтып атышат да, не только бюджет аркылуу, жана мындай спонсорский акчаларды которсоң болот. Анан дагы мындай жазып атышат да, коррупциялык иштер боюнча дагы, мисалы коррупционерлерден акча алынган, ошол дагы президенттик фондко кетирсе болот деп ушундай жазып атышат да. Бул таптакыр туура эмес, себеби анда сот системасы мындай алардын максаты президенттин фондун толтуруу болуп калат да. Айта кетсек, мындай фонддор башка өлкөлөрдө да бар. Алар дагы биздикине окшоп акчалары кайрымдуулукка багытталып, айрым тармактарды колдоого тийиш. Алардын иштерин салыштырып көрөлү. Мисалы, Тажикстандын көз карандысыз эксперттери Тажикстандын президентинин мамлекеттик каражаттардын эсебинен түзүлгөн резервдик фонду көбүнчө мамлекет башчынын имиджин бекемдөө үчүн жарнама кызматын аткарат деп эсептешет. Коомчулукта президент тарабынан каражат бөлүнгөнүн укканда, элдин көбү мамлекеттик казынанын эсебинен түзүлгөн фонддон эмес, ал президенттин жеке акчасы деп ойлошот. Өзүңүздөр көрүп тургандай, ушундай эле көрүнүш Кыргызстанда да байкалат. Бул мамлекет башчынын резервдик фондуна түшкөн каражаттардын пайдаланышы боюнча акыркы маалыматтар. Расмий пресс-релиздин аталышында турмуштук оор кырдаалга кабылган үй бүлөлөрдүн балдарына президент Садыр Жапаровдун атынан жардам көрсөтүлгөнү айтылат. Бирок бул 5 миллион Жапаровдун өз чөнтөгүнөн эмес. Эсиңиздерде болсо, мамлекеттик бюджеттен, башкача айтканда, биздин салыктардан жана башка төлөмдөрдүн эсебинен түзүлгөн фонддон бөлүнгөн. Эми Беларусь президенти менен дагы бир мисал. The Village жазгандай, Александр Лукашенкога бюджеттик кодексте жакшы иштер же оор кырдаалдар үчүн резервдик фондду түзүүгө уруксат берилген.
Анда фонддун көлөмү республикалык бюджеттин кирешесинин 1%-нан ашпашы керек. Бул ресурс Кыргызстандагыдай эле президент тарабынан гана көзөмөлдөнөт. Ал эми Лукашенко кайрымдуулуктан башка эмнеге акча коротот? Макалада айрым чыгымдар тууралуу Лукашенко өзү айтканы жазылат. Мисалы, фонддун эсебинен учак сатып алганын 2006 жылы гана айткан. Беларус эксперттер да бул фонддун пайдасы жоктугун айтышат. Анткени айлык акыны жогорулатуу, ооруканаларды куруу жана башка маселелерди кадимки бюджет аркылуу чечсе болот. Сиз кандай деп ойлойсуз? Биздин салыктын эсебинен ушундай фонддун түзүүнүн кажети барбы? Жана президент Садыр Жапаров фонд аркылуу элдин акчасын башкарып, белек берип, өз атынан жардам көрсөтүүгө моралдык укугу барбы? Пикириңизди комментарийге жазыңыз. Кайрадан көрүшкөнчө.